Джастин Тимберлейк поп музыканын падышасы, мына Майкл Джексон жаркын элесине арнап, сонун анын катышуусу менен клип тартты. Эми биз поп музыкадан өзүбүздүн салттуу музыкага өтсөк. Студиябыздын татынакай болгон коногу бар. Ушул салттуу музыканы аркалап келе жаткан жаш муундардын бири деп айтсак болот. Маржан тобунун ырчысы Беназир Токтобекова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутманды таңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Беназир, сизге кыш жагабы? Жагат. Кыш ар бирге. Üşүгөн жоксузбу? Бирок эрте келген кышчы? Эрте келген кышта ойлонтуруп коет. Ойлондурат, бираз кое турса болмок деген ойлор келет да, туурабы? Ооба. Бирок буга чейин багы сайттардан карап отурсаңыз, айткан болчу да буга чейин кар жайт. Эртеңки күндө кар жайт деп айтылып аткан буга чейин. Биз дагы телекөрүүчүлөргө күн сайын эскертип атканбыз, дал ушул күндөрү кар жайт деп. Сиздин өзүңүзгө келсек, бүгүн эртең менен келет, üşүгөн жоксуз? Жок. Жакшы. Мен өзүм даярдап чыкканда. Сонун. Чыгармачылык тууралуу дал ушул Маржан тобунда өзүңүз багы мүчөсүз. Анан дейле ушул тармакка, ушул жанрга кызыкканыңыздын себеби эмнеде? Комузду качан колго алдыңыз эле? Буга мен окуучулук кезден баштадым десем жаңылышпайм. 4-классыман баштап музыкалык мектепке баргам. Атайым комуз ал убакта бирок күү жаатына барчым. Анда ырдоо деген мындай комузу менен эмес, мындай эле ырдачым. Анан кийин музыкалык мектепти 5 жыл окуп, аяктап бүтүп, бул жака келип тапшырдым. Өзүмдүн кыялым менен Кыргыз-Түрк Манас университетине тапшырып, устатым Роза Аманова эжекебизге келип, ошонун колунан сабак алып баштадым. Анан Маржан тобуна кабыл алындым. Маржан тобунда ырдаш кандай экен? Маржан тобунда ырдаш жакшы, талап күчтүү, өтө эмгектениш керек, бардык талаптарга жооп бериш керек. Ошонун менен бирге аракет да кылыш керек. Буга чейин ошол Маржан тобунан белгилүү ырчылар Мерим Карыпова, Элизара Өскөнбаева, Нуржан Түмөнбаева сыяктуу эжекелер чыккан. Азыр сиздерде жалаң жаңы кыздар, жаш кыздар, ошо Маржан тобунун бүгүнкү күндө курамы жөнүндө айтып берсеңиз. Бизде азыр 3 этап болуп калды, 3 муун десек да болот. Чоң биринчи курулган группа, аларга болсо Элизара Өскөнбаева, Мерим Карыпова эжекебиз, да башка эжекелерибиз бар, белгилүү болгондой. Алар азыр өз алдынча чыгып баштады. Азыркы курамда болсо мен 4 жыл болот, буюрса ошо ноябрь айында. Сиз деле көп болуп калган турбайбы? Мага деле 4 жыл, биринчи сиздин эфириңизге келгенде 1 жыл болду деп кетчүмүн, мына 4 жыл болуп калыптыр буюрса. Анан былтыр жаңы дагы 3 кыз алынды Маржанга. Алар эң кичүү кыздар болуп эсептелинет. Мурун мен эсептелинчүмүн, азыр кичине өйдөлөп. Маржан тобуна кириш үчүн кандай талаптар коюлат? Дастан айтууну билиш керек, салттуу музыканы билиш керек, комузда ойнош керек сөзсүз түрдө. Баягы бул эстрадный вокал, анан элдик ырдоо вокал ырдоо боюнча бөлүнөт го. Ошого байланыштуу бизде комузду билиш керек сөзсүз. Анан тембри туура келсе Маржанга алынат. Анан ошондой эле баягы адамдык сапатына карап, биринчи эле Келбетке да карайсыздарбы? Келбетине окшош болуш керекпи кыздардын? Бою башы, бири-бирине окшош болуп. Андай бизде талап коюлбайт. Эң башкысы талант, анан адамгерчиликтүү сапаты биринчи орунга коюлат десек болот. Бизден анда мен кошулсам болот турбайсыздар? Албетте болот. Тамаша. Сиз Эржан тобуна кошулсаңыз болот. Эржан тобу иштеп атабы азыр? Эржан тобу иштеп атат, бирок азыр кичине жайлап калды. Баягы окууну бүтүп кеткендер болду да, ал бүтүп кетип, алар өз алдынча болуп, кайта жаңы состав Жок, болгончо. мен Маржан тобуна кошулат экен. Жакшы. Сиз өзүңүз ушул Маржан тобунун баягы чыгып, өзүңүз качан өзүңүздүн жолуңуз менен чыгып кетейин деген ойлор болуп атат? Буюрса Маржандан чыкпайм, анткени бул Маржан мен үчүн эң алгачкы ошо чоң сахнаны көрсөткөн, мен тушоомду кескен, мага ушундай чоң нерселер сунган. Мен ушу Маржан аркылуу көп нерсени көрдүм, көп нерсени үйрөндүм десем болот. Бул Маржандан эч качан чыкпайм, бирок өз алдымча деле чыгып, мындай жеке өзүмдүн чыгармачылыгымды тартууласам болот, бирок Маржандан чыгуу оюмда жок.
Жакшы. Анан Беназир сиздин дастанчылык өнөрүңүз бар экенин дагы билебиз да. Бүгүнкү күндө дастан айткандардын саны анчалык деле көп эмес, дастандарды түшүнгөндөрдүн саны дагы аз деп айтсак дагы болот да. Анан ушул эми дастан айтуу бир чети бул оңой иш эмес да. Албетте оңой иш эмес. Бул дастан деген бул жөн эле ырдап кое турган 3 куплеттик ыр эмес. Анын ичинде канча деген тарых жатат, канча деген ата бабаларыбыздын басып келген жолдору жатат, элге берилүүчү көп окуя жатат. Ошонун баарын жүрөк аркылуу ошо бизди көрүп жаткан элдерге кандай десем, бизди көрүп жаткан элдерге түшүндүрүү болуп эсептелинет. Ал эми бул жеңил желпи ырлардын катарына кирбейт. Ал абдан чоң талап, жоопкерчиликти да талап кылат десек болот. Жакшы, эми азыр дастан айтыралык десек, биздин убактыбыз чектелүү, ошон үчүн жакшы бир комуздун коштоосунда ыр тартып алабыз. Убактыбыз кенен болгон учурда дастан айтырабыз. Сөзсүз. Эми сиздерге белгилүү болгондой эле Учкул ойлор деген насаат терме ырларынан баштап берейин. Бул сөздү Эсенгул Айбаров агабыздын калемине таандык, ону устатым Роза Аманова эжекебизге таандык. Бунун текст, бунун сөздүк мааниси азыркы биздин болуп жаткан заманыбызга абдан туура келет десек болот. Сиздер үчүн да. Жаба албас эч ким соңку барагын, турмуш менен окуп бүткүз сабагым. Ачуу таттуу ысык сууга кара, эки жактуу жаралганын карагын. Бири мириз бири жеткен боорукер, жада калсаң ар түрдүү чоң адамын. Мен алардын билбей туруп жаманын, жакшыларын кантип баалай аламын. Ой, жакшыларын кантип баалай аламын. Эринбегин жаман адат теринген, ал бир илде төмүрүңдү кемирген. Иште бишке ичип ашка тойбогон, жаштык деген жигит тура керилген. Жаш кезиңде жата көрбөң иштеп тап, өмүрү даның сапырып кал жанды бак. Баса турган кезде баспай эринсең, кийин кааларың чын тызылдап. Ой, кийин дарттер ичин тызылдап. Арабызда адамдар бар оңбогон, мазеңди алып кой десең түк койбогон. Бир саат сүйлөп ауырганча баурап, бир сөзү жок көңүлүнүн орногон. Байланышпай качуу керек жол бою, таасир этпей так айтылган жол жобо. Аттың күйдө ага берген кызыл тел, сөл жандай күн жаганда сойлогон. Ой, сөл жандай күн жаганда сойлогон. Аякта кагышат, үрпөңдөшөт, анан кайра табышат. Деген сөзгө каршы эмесмин, бирок отту үйлөгөн күйгүзөт же тамызат. Андай болсо оттун ээси аялдар, жаман эрди жакшы кыла алышат. Ой, жакшы эрди жаман кылып салышат. Баракелде. Керемет ушкул сөздөр. Ооба. Чынында ичинде көптөгөн окуялар, көптөгөн баягы маани камтылыптыр да. Сиздин оюңузча чын эле коомубузда ушундай нерселер болуп аткан учурубу? Ырдын маанисине алып карасак. Ырдын маанисинде бар туура эле келип жатат го дейм. Азыркы замандын мен көбүнчө ушинтип ойлойм да, ушул ырды ырдаганда азыркы заманда болуп жаткан нерселер ушул 5-6 куплеттик ырдын ичинде камтылган депчи. Менин оюм ушундай, анан угармандарга кандай экенин билбейм. Ооба, көрүүчүлөр өздөрү таразалап албетте алышат. Эгерде сурооңуздар болсо, анда 56 сандарын терип байланышка келсеңиздер дагы болот. Беназирге өзүңүздүн сурооңуздарды эгер болсо албетте чалыңыздар. Анан Беназир, айтсаңыз да, сиз ошол бүгүнкү күндө музыкалык жактан билим алып жатасыз. Анан ошол ырларды тандоо боюнча мааниси терең ырларды аткарып атасыз да. Анан мындан башка дагы сиздин аткара турган
чыгармаларыңызды тандаганга кимдин баягы салымы чоң же өзүңүз эле мен ушуларды ырдайм деп тандап аласыз? Көбүнчө ырдын текстini, сөзүнө, анан ону жакса өзүм тандайм. Анан көбүнчө ошо эжекем менен да бизде Маржанда Олжан Жумайбекова деген эжекебиз бар. Бизге ошо вокалдан сабак берет, элдик кырдоо боюнча вокалдан. Көбүнчө ошо эжекем менен дагы көп кеңешип, кайсыны алсам деп ошентип алам да. Кайсыл тематикада ырларга жакынсыз өзүңүз? Мага тематикасы Эми колуңузга туура келген ырлар, Атайым ушул темага деп басымдуулук кылбайм. Көбүнчө биздики тарбиялык мааниси болуш керек. Тарбиялык мааниси, анан мен кээрлер айтат, мен көбүнчө сүйүү темасында же мен көбүнчө ата мекендик патриоттук ырларга деп келет го. Меники андай деле көп нерсе басымдуулук кылбайм. Өзүм жүрөгүмө кайсы туура келсе ошону ырдап аракет кылам. Сиз болсо ошол фольклордук жанрды ырдап жүрөсүз да, анан жакынкы араларда алдыда болсо биз эстраданы көрө алабызбы? Буюрса, бирок экөөнүн биргелешкен кандай десем, только эстрадный деп эле кетип калбайм болуш керекмин. Рэп жанрында. Рок, рэп дейсизби? Элдик ырдоо менен эстрадалык ырдоону бир багытта, бир нукка айкалыштырып кетем деп ойлойм. Жакшы. Жакшы. Анан биздин көрүүчүлөрүбүздө суроо туулуп жатса керек, бизде деле, Азиретте деле балким ушул суроо жаралып атса керек. Жаралып атат. Беназир кайсыл жердин сулуусу, кайсыл элдин аккусу деп, Өзүңүз жөнүндө кыскача. Мен Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Кара Тектир айылында туулгам. Таланттардын мекенинен турбайбы? Ошол жактан окуп, ошол жактан чоңоюп, ошол жактан мектепти бүтүп, бул жакка келдим десем болот. Токтогулуктардын 90% эле комузда кол ойнотот, Ошондой десек да көпчүлүк басымдуулугу ошого көп эле ошо таланттар Токтогулдан чыккан деп коет. Эми албетте Токтогул Сатылганов чыккан жерден албетте суусу дагы, абасы дагы бир болуп турса, эмнеге таланттар жаралбаска, Беназир дагы бир чыгарма болсун сизден. Албетте, сиздер үчүн анда элдик чыгарма Жаш Чабан деген чыгарманы берейин. Шаттанам, сыймыктанам, мактанам. Саламат эсен жүрсүңбү да садагам, жаныма жаш чабан. Саламат эсен жүрсүңбү да садагам, жаныма жаш чабан. Мезгүлдү келген жаз менен сагынып салам кат берем. Игилик ишиң тилеймин, ай сүйгөнүм чабана жаш берем. Игилик ишиң тилеймин, ай сүйгөнүм чабана жаш берем. Жаш кезде, жаштык сонунда дем алган күндөр эсиңдеби, шараккан сунуна боюңда. Дем алган күндөр эсиңдеби, шараккан сунуна боюңда. Баракелде. Чоң рахмат, Беназир. Ыраазычылык билдиребиз. Эми алдыда мына Беназир, эми сиз Маржан тобунун атынан келип жаткандыктан айтсаңыз, Маржан тобунда кандай жаңылыктарды күтүүгө болот, кандай ырларды, клиптерди, соңку учурда негизи Маржан тобу көрүнбөй калды дегендер дагы суроолорду угуп атсаңар керек өзүңөр деле. Туура айтасыз, анткени үчүн баягы мурунку биринчи составтагы эжелер азыр көбү декретте жүрөт, төртөө декретте жүрүп, жаңы кыздарды алганына байланыштуу, жаңы кыздарды таптап, кайта бир нукка келтиргенге көп убакыт кетет экен. Анан биз буюрса биринчи состав менен уже клип тартып баштадык. Буюрса жакын аралыкта 1-2 клибибизди көрө аласыздар. Ал эми жаңы
жаңы кошулган кыздар менен жай айында ошо клип тарттык. Көрсөңүздөр керек. Наса атыры деген. Ал дагы ошо Оно статус катаандык. Жакында эле бүттү, ошо эфирлерде кичине кетип жатат акырындан. Буюрса биздин дагы жакын аралыкта 1-2-3 клипибизге күбө болосуздар. Күтөбүз анда. Чыгармачылык ийгилик, жалпы Маржан тобунун кыздарында өзүңүзгө жеке. Чоң рахмат. Беназир Токтобекова, Маржан тобунун ырчысы бизде конокто болду. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздүн сапарын улантабыз.